Allahu Subhanahu ve Teala Bakara Suresi'nin 186. ayetinde bunday deydi: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sağa gelip men jönündө suraşat. Allah Taala paygambarыбызга айтып атат: Ey Muhammed, sağa gelip men jönүндө эмне кылышат? Suraşat дейт. Ошондо сен айткын аларга: Fa inni qarib, men аларга өтө жакынмын. Ошол себептен мага ишенишсин, менин чакырыктарыма моюн сунушсун дейт Аллах Субханаху ва Тааля. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү темабыз дуа темасы. Дуа. Кыргызчада бата. Бата деген сөз дагы негизинен арабчадан келген. Мисалы бизде айтат бата берди, бата алайлык дейт. Бата деген сөз ошо Фатиха деген сөздөн келет, Фатихадан. Фатиха сөз колдонуп кыргыз фонетикасына айланып туруп, батага айланып кетти. Ал дагы дуа маанисинде болот. Бул дагы Курандан алынган Фатиха сүрөсүнө далалат кылган, себеп дегенде дуалардын эң улуусу Фатиха сүрөсү деп айтылган риваяттар дагы бар. Дуалардын эң улуусу деп. Урматтуу мусулман бир туугандар, мусулман баласынын жашоосундагы дуанын орду канчалык? Ошол суроону түшүнүү үчүн, бул суроого жооп берүү үчүн бүгүн иншалла биз силер менен дуа жөнүндө бир ой жүгүртөбүз. Алла Таала насип кылган болсо. Урматтуу мусулман бир тууганым, дуа деген сөз бул кайрылуу дегенди билдирет. Мусулман дуа кылган учурда Аллах Субханаху ва Тааля кайрылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде айтат, караңыздар: "Ад-дуау муххул ибада". Дуа бул ибадаттын өзөгү, маңызы, түйү, өзү десек болот. Караңыздар. Ибадатка эмне кирет? 5 убакыт намазыбыз кирет. Ибадат болуп эсептелет. Парз. Анын жанында сүннөттөр бар. Андан сырткары нафил намаздарыбыз бар. Тахаджуд намаздарыбыз бар. Духа намаздарыбыз бар. Ишрак намазы бар. Шүгүр саждасы бар. Иши кылып, намаздын түрлөрү көп. Анын жанында орозо ибадаты бар. Анын жанында садака ибадаты бар. Зекет ибадаты бар. Иши кылып, кайсы ибадаттарды билсең бил, кайсы ибадаттарды аткарып атсаң аткар, ошолордун бир өзөгү бар дейт да. Ошол ибадаттардын бир маңызы бар. Ал болбосо ибадат болуп эсептелбейт деген сөз да бул жерде. Эмне? Ад-дуау. Ал эмне? Алла Таалага болгон дуабыз дейт. Карасаңыздар.
Namaz okуп аткан учурда намаздын ар бир сөзү Аллаху Акбардан башталып туруп Ассаламу алейкум ва рахматуллахка чейин окуган оозубуздан чыккан ар бир сөз дуа болуп эсептелет. Туурабы, туура эмеспи? Карасаңыздар, ад-дуау мухул ибада дейт. Дуа, бата бул ибадаттын өзөгү, ибадаттын маңызы. Эгерде сен намаз окуп аткан учурда ичиңде дуа болбосо, сенде бир бата болбосо, анда сен ибадаттын канчалык деңгээлде Кудайдын астында ибадат болуп эсептелет. Экинчи аят ошого далалат кылат. Кул ма я'бау бикум рабби лаула дуаукум. Айткының, эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, жаныңдагыларга айт, момун мусулмандарга айт, жалпы имандууларга айт. Кул ма я'бау бикум рабби лаула дуаукум. Эгерде силердин дуаңар, батаңар болбосо, анда Аллах силерди эмне деп барктасын дейт. Карасаңыздар, сени Кудай Тааланын астында сен кылган, сенин эмнең Алла Таалага кылган дуаң болуп атат. Дуа демек адам баласын ошончолук даражасын өйдө көтөрөт экен, туугандар. Карасаңыздар, дуаны биз намазга байланыштырдык. Карасаңыздар, ибадат дедик, ибадаттын өзөгү дедик. Экинчи аятта айтып атат Аллах субхана ва тааля, эгерде силердин дуаңар болбосо, Кудай Таала силерди эмне деп барктасын деген экинчи аят болуп атат. Бул дуанын маанисин кайра күчөтүп атат биздин көзүбүздө. Анда суроо, эмнеге ошончолук дегенде, себеби дуа бул адам баласынын Кудай Таала карата болгон алсыздыгын ачык айкын билдирүүсү болуп эсептелет. Бир гана текебир инсан, менмен синген инсан, өзүнө ишенген инсан, түшүнүктүүбү? Алсыздыгын кабыл кылбаган инсан Кудай Таалага дуа кылбайт, кайрылбайт. Кудай Таала ким кайрылат? Өзүнүн алсыздыгын таанып билген. Мен Алла Таалам эгерде каалабаса, мен керек болсо могу жерге келип туруп 2 рекет намазымды, жума намазымды окуй албайм. Эгерде бул 2 рекет жума намазын парзына бул жерге келген болсун, демек Кудай Таала мага бул тофикти берип атат. Ошол ийгиликти мага берип атат. Кудай Таалам болбосо менин бутум бияка басып келмеген меселе деп адам баласы өзүнүн эмнесин, алсыздыгын сезген болсо, ошондо сезген учурда Кудай Таалага кайрылат. Я Рабби дейт. Алаканын жаят, Алла Таалага дуа кылат. Мына ошол инсанды Кудай Таала сүйөт. Ошол инсанды Кудай Таала сүйөт. Кудай Тааланын астында алымдарыбыздын сөзү бар. Кудай Тааланын астында адам баласы өзүнүн ээсинин, кожоюнун астындагы күчүк сыяктуу болуш керек дейт да. Бир тиштем этти алуу үчүн куйругу менен кантип ойнойт, кантип секирет алдыңда. Ошондой болуш керексиң дейт Кудайдын астында дейт. Аллах субхана ва тааля демек дуа кылган кулдарды, урматтуу мусулман бир туугандар, өтө жакшы көрөт. Өтө жакшы көрөт. Бизде түшүнүктөр бар. Дуа кылуу деген түшүнүк, бата кылуу деген түшүнүк бар. Бата берүү деген түшүнүк бар, бата алуу деген түшүнүк бар. Үчөө тең сүннөт да бар туугандар. Бирөөгө бата берүү бул бидаат, бул жок, андай нерсе жок. Бирөөдөн бар бата алуу, алда сүннөт да бар.
Бата кылуу итак эле Кур'анда айтып атат, дуа кылгыла дейт. Туурабы, туура эмеспи? Мына ошол 3 нерсе өтө маанилүү. Бизде каада салтыбызда ата бабалардан келген тетигинин батасын алыш керексиң, тиге батасын бериш керексиң, бата кылыш керексиң деген. Бул үчөө тең сүннөттө бар болгон нерсе. Бата берүү тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси бар туугандар. Качан бир момун башка бир момун бир тууганына бата кылган болсо дейт. Кылган болсо, ал батанын ылдамдык жаатынан андан өйдө турган бир да бата жок дейт да. Ошол батасы эң ылдам бата болот дейт да, Кудай Тааланын астында. Башкача айтканда, бир мусулман бир туугандын башка бир мусулман бир тууганына бата кылган учурда, дуа кылган учурда, Алла Таала ал батасын сөзсүз түрдө кабыл кылат дейт. Бул бата берүү, көрдүңөрбү? Бата кылуу бата берүү болуп эсептелет. Бата алуу маселеси боюнча Hazreti Omar bir günü Hazreti Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келет. Я Расулаллах дейт, мен умрага ният кылдым дейт. Умрага барам, ният кылдым. Азыр умранын сезондору, ошол убакытта эмне ният кылып туруп умрага барам дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Эй Умар, мага дуа кылып коесуңбу?" деп сурайт. Ким сурап атат? Мындай караганда, эч бир адамдын батасына муктаж болбогон бирөө бата сурап атат. Сен айта аласыңбы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бирөөнүн батасына муктаж болгон деп? Айта албайсың. Ошентсе да Пайгамбарыбыз эмне кылып атат? Мен пайгамбар болуп туруп, Омардан бата сурап аткан болсом, сен эй менин үммөтүм, менден да ашыкча бата сураш керексиң деген сөз. Анын эки жактан да эки мааниси бар бул жерде. Экинчи мааниси, Пайгамбар сахабадан бата сурап атат. Демек, бата суроо үчүн сөзсүз түрдө дини жаттан өзүңдөн жакшы бир адам барып суроо шарт эмес. Барып бир алымдан, бир аулиядан шарт эмес. Өзүңдүн эле бир тууганыңдан. Ошол эле кече сабантуй кылып жүргөн, бөтөлкө жарган бир тууганың бар, ошого барып туруп, "Эй бир тууганым, мага бата кылып кой" десең дагы болот деген сөз бул жерде. Себеби бир тууганына батасы, мен канчалык деңгээлде батага лайыктуу болбосом өзүм үчүн, бирок бир тууганым үчүн кылганда Кудай Таала менин кемчиликтеримди карабай коет. Түшүнүктүү, карабай коет. Тигиникин кабыл кылып коет. Аны кээ бир алымдарыбыз айтат, ошол бирөөгө бата кылып аткан учурда ошого өзүң да кыстырып кой дейт да. Я Рабби, тигинин катарында дагы мен да ошолордон болоюн деп дуа кылып кой дейт да. Ошондо өтүп кетет дейт. А түзмөтү, эй Рабби, мага бер, мен десең өтпөйт дейт ал нерсе. Сыр ошол жерде. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Hazreti Омарга айткан, караңыздар. Эй Омар, Hazreti Осман да болгон ошол жерде. Увайс аль-Карани деген бирөө болот. Анын сыпаттары мындай болот. Барып туруп менин чапанымды ага хадия кылгыла дагы, үммөтүмө дуа кылуусун сураңгыла деген дагы хадиси бар пайгамбарыбыздын. Hazreti Омар менен Hazreti Осман барып туруп сурашат, дуа кылышат ошол жерде. Увайс аль-Карани мухадрамундардан болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көзү менен көргөн жок, бирок жүрөк көзү менен көрүшүп эле турган инсан. Бирок бул көз менен көргөн жок. Демек, бата берүү, бата алуу, урматтуу мусулман бир туугандар, динибизде бар болгон нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат да, адам баласы Алла Таалага дуа кылып аткан учурда, эгерде бир күнөө үчүн дуа кылбаса, бир күнөөнү каалап, ошол күнөөнү сурабаса, бир күнөөнү сурабаса, алхамдулилля, момун мусулман бир күнөө сурабайт окшойт да. Сурабаса, экинчи бир тууган менен мамилени бузууну каалабаса дуасында, анда Алла Таала дуасын сөз түрдө кабыл кылат дейт. Демек, эки нерсе дуага тоскоол болот. Биринчиси бир күнөөгө ниет кылып дуа кылуу, экинчи
кайсы бир туугандары менен мамиле бузуу үчүн дуа кылуу, же болбосо кээ бир хадистерде келет, Аллага дуа кылып аткан учурда эгерде туугандары менен бирөөсү менен болсо дагы бир мамилеси бузулган болсо анын дуасы кабыл болбойт дейт да. Эми карагыла. Канчалык деңгээлде дуа кыласың? Эгерде сенин дуаң кабыл болбосо, анда эки эмнеси варианты бар. Же бул дуаңды Алла Таала алып туруп, сен эң муктаж болгон акиретке таштайт. Акиретте сага жообуну берет. Себеби Куранда айтат Алла Субхана ва Таала, сиз мага дуа кылган учурда силер мен сөзсүз түрдө кабыл кылам дейт Алла Субхана ва Таала. Демек, же акиретке таштайт, же болбосо сенин башыңа келе турган жамандыктарды канчалык деңгээлде дуаң бар болсо, ошол дуанын урматына жок кылып коет дейт. Сен сураган нерсеңди Алла Таала сага бербейт. Бирок сенин башыңа келе турган бир жамандык бар болсо, эгерде сенин ошол дуаң тиги жамандыкты жаба турган деңгээлдеги бир ихластуу бир дуаң болсо, ошондо Алла Таала ошол дуанын урматына тигини жок кылып коет дейт. Ошон үчүн адам баласы мен дуа кылам, дуам кабыл болбойт дегенден алыс бол деген сөз. Алыс бол. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экинчи хадиси бар бул маселе боюнча. Адам баласы дейт, бир качан бир күнөөгө ниет кылбаса, тууган менен мамиле үзүүгө ниет кылбаса, анан эмне кылбаса, тез келген нерсеге умтулбаса дейт. Хадисте ошондой айтат. Анда Алла Таала дуасын кабыл кылат дейт да. Сахаба сурайт, биринчи түшүнүктү, экинчи түшүнүктү, үчүнчү тез болгон нерсеге умтулбаса. Бул эмне деген сөз дегенде, пайгамбарыбыз айтат. Ал инсан дуа кылат, дуасы кабыл болбойт. Дуасы кабыл болбогондон кийин айтат, менин дуам кабыл болбоду, демек мен дуамдан пайдасы жок экен деп дуаны таштап коюу дейт. Көрдүңүздөрбү? Дуанын кабыл болуусунун 3 нерсесин бул жерде айтып атат. Биринчи демек эмне деген сөз? Дуаңда жаман бир ишке ниетиң болбош керек. Туугандар менен мамиле үзүү ниетиң болбош керек. Үчүнчү, дуаны токтотпош керексиң. Таштап койбош керексиң. Бир жолу сурадым, бербейди. Эки жолу сурадым, болду, бесполезно. Болбойт андай нерсе. Мисалы караңыздар. Закария алейхиссалам. Ким болгон? Алла Тааланын сүйүктүү пайгамбардан бир пайгамбар болгон. Такыр баласы болгон эмес, билесиздерби? Закария алейхиссалам баласы болгон жок. Дуа кылат. Тыңбай 40 жыл дуа кылат. Канча жыл? 40 жыл дуа кылат. Кайсы дуа кылат? Rabbi la tazarni fardan wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi la tazarni fardan. Ya Rabbi bul dünyada senin diningdi ulanta turgan menin urpaklarımdan gele turgan birөөдөн meni emne kuru kалтырба дейт. Ya Rabbi menin işimdi ulanta turgan maga urpak bергениң деп эмне кылат, мени жалгыз калтырба дейт. Алла Таалага дуа кылат. La tazarni fardan wa anta arhamur rahimin. Меримдүүлөрдүн меримдүүсү сенсиң ya Rabbal alamin деп дуа кылат. Бир дуа кылгандан кийин 9 айдан кийин Алла Таала берди буга баласын? Жок. Канча жыл? 40 жыл. 40 жылдан кийин дуасы эмне болот? Иш жүзөгө ашат. 40 жылдан кийин балалуу болот. 40 жылдан кийин балалуу болот. Ошондуктан дуадан максат эмне туугандар? Дуадан максат эмне? Дуадан максат адам баласы жүрөгүндөгү алсыздыкты Кудай Таалага билдирүүсү. Ошол себепте алымдар айтат, дуа кылган учурда адам баласынын дуасында бир гана тили кыймылдап аткан болсо дейт. Дуа кылып аткан учурда бир гана эмнеси кыймылдайт? Тили кыймылдаган болсо, ам менен кошо сураган нерсесине жүрөгү титиребесе дейт. Анда анын дуасы ихластуу дуалардан эмес дейт.
көздү жумабыз, колду ачабыз, я Rabbi деп дуа жаттап алдык. Биз 3-4-5 бар акыран жарым саат дуа кылабыз. Жүрөгүбүз болсо ал дуаларда иши жок. Жүрөгүнүн иши жок ал дуа менен. Эмне деп атат? Тил эмне деп атат? Жүрөктө эч кандай бир эмне жок, өзгөрүү жок. Я Rabbi бизди тозоктон сактырын, жүрөгүң титреш керек тозок дегенде. Бейиш дегенде жүрөк сүйүнүш керек. Каалаш керексиң. Өзү дуа жүрөктөн болот. Өзү дуа жүрөктөн болот. Мисалы bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga sahabalardan birisi gelip de aytadi, ya Resulullah deydi da, siz Peygamberimiz dua kılgan uçurda öte kıska, nuska dua kılat ele. Uzun duanı kılbayt ele Peygamberimiz. Oşo dua kılganda sahabalardan birisi gelip söyledi, ya Resulullah deydi da, siz kılgan dualarda jatta albay kaldık deydi. Siz kılgan duanı da kılaylı bir jatta albay жатабыз degende Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат. Анда мен силерге менин дуамдын бардыгы ичинде камтылган бир дуаны айтайынбы дейт. Расулуллахтын пайгамбарлык убактысынын ичинде кандай дуа кылган болсо, ошонун бардыгы ичинде бар болгон бир дуаны айтайынбы дейт силерге. Sahabalar suyunat, ya Resulullah, oşunday dua barбы deydi. Ооба, бар. Aytkınız ya Resulullah degende Peygamber bul duanı okuydu. Allah Teala inşallah bereke versin. Biz de bul duanı kılgan bolalı inşallah. Emni deydi Peygamberimiz. Allahumma inna nes'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve na'udhu bika min şerri ma ista'adhaka minhu nabiyyuka Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve entel musta'anu ve aleykel belagu ve la havle ve la kuvvete illa billah. Kıska karasanızlar. Amin, amin, amin. Kıska. Manisem ne? Allahumma ey Rabbim, inna nes'aluka, biz senden sorayız, min hayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka, senin peygamberin kaysı jakşılıktardı senden soragan bolsoň dal özü jakşılıkta biz de senden sorayız deydi. Ey Rabbim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaysı jamanlıklardan sağa pana tilegen bolsa, oşol jamanlıklardan senden pana tileybiz ya Rabbel Alemin dep suragıla deydi. Jardan berүүчү sensin ya Rabbel Alemin. Eki dünyada bizdin жүрөктөрүбүздөгү жакшы максаттарга жеткирүүчү sensin ya Rabbel Alemin. İbadattara күч кубат берүүчү sensin ya Rabbel Alemin деп дуа кылгыла дейт Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ар бир өз буланы жаттап туруп Peygamberimizin duasына эмне кылалы? Duasına koşulgan bololu inşallah tuğanдар. Demek moşonçoluk manilүү болгон бир нерсе болду tuğanдар. Anam bir günü öte manilүү. Anam bir günü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meçitte oturganda bir sahaba kelet dagın 2 rekat namaz okuyt, 2 rekat namaz okugandan keyin batasını kolunu götürüp batagıla çıkıp ketedi. Peygamber sallallahu çakırgıla deydi. Çakırtat dagın aytat. Sen ar bir namazdan keyin dua kılgan uçurda birinci Allah Teala'ga maktonu ayt. Makul bu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin degende ayt deydi. Maktu ayt. Ekinci maga salavatты unutma. Makul bu. Oşol ekin nerseni kılgandan keyin жүрөгүңдө emne var bolsa bardığın sura ver deydi. Şart. Duanın kabul bolusunun şartlardan dağın birisi kaysı? Duanı baştabastan murun Elhamdülillahi Rabbil Alemin dep aytabız. Anın türleri ötө köp. Andan keyin Peygamberimizge salavat. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn deyis dagın anan kaalagan duabızды emne kıla berебиз? Okuy berебиз inşallah. Daro koldaşıp alıp ey Rabbim men dep aytpayбыз. Özü avliyalardın sünnetinde oşundan neresi var. Birinci Allah Teala'ga maktu aytışat. Andan keyin Peygamberga salavat aytat. Andan keyin sahabalarga, andan keyin tabiinlerge, andan keyin taba tabiinlerge, andan keyin бүткүл ümmetke aytat. Oşon üçün misalı Ajluni'nin Keşful Hafa degen kitabında bir söz aytat. Avliyanın alamatlarından birisi kaysınsı bilesiңерби degende aytat. Duasında Peygamberдің ümmetin taştap algan kişi avliya kişi dep aytat.
Kaysi? Allahumma gfir ümmete Muhammed. Allahumma erham ümmete Muhammed. Allahumma aslih ümmete Muhammed. Ey Rabbi peygamber ümmetine ırayım kıl. Ey Rabbim peygamber ümmetini keşirginin. Ey Rabbim peygamber ümmetinin abalını özgörtkünün. Ey Rabbi alarga jakşılık bergenin dep dua kılmayın deydi. Al awliya bolboyt deydi. En akırında özün emne kılıp kıstırıp koy. Je bolsa kıstırбай эле koyat al jerde. Gördüңүздөр ба? А биз болсо биринчи өзүбүздү, анан оюбуз келет. Тигини унутуп калдым, моуну унутуп калдым, паланча булча деп. Ошо бүтүп калды маселе. Дуабызды эмне? Иретти, тартипти дагы сактасак, жакшы болуп эсептелет иншалла. Бул өтө маанилүү иншалла. Дагы бир дуаны айтайын, себеби убакыт аз калды. Маанилүү болгон бир дуа бар. Бұл Абу Ми'лак деген сахабалардан бирөөсү. Сахабанын окуясы. Бұл сахаба өзү азыркы тил менен бизнесмен болгон. Бизнестер бар болуп, бир жерден бир жерге барып көчүп, товар ташып жүргөн болчу бул киши. Анан bir günü bir uruğa duşar болот дагы уруу анан айтат. Мен сени өлтүрөм дейт. Тиги айтат, "Эй, мал мүлк калайсың? Бардыгын ал" дейт. "Жок" дейт. "Мен сенин жаныңды алам" дейт да ошол жерде. Жаныңды алам деген учурда тиги айтат. "Мага уруксат бер анда. Мен 4 рекет намаз окуйын" дейт. "Оку калышынчы" дейт. 4 рекет намазын окуйсуң, 2 рекет намаз окуйсуң. "Оку." Колуна түшкөндөн кийин коркпойт тиги, баары бир качпайт эч жерге. Тиги бар даратын алды дейт. 4 рекет намазын окуду. 4 рекет намаз окугандан кийин бул дуаны окуду дейт. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللصة يا مغيث أغثني deb bul duanı okuydu. 3 jolu kaytalayt deyt bul duanı. Manisi emne? Ya Vadud, ey sүйүктүүлөрдүн sүйүктүүсү, Rabbim. Ey sүйүктүүсү. Бул жүрөктөн айтат, тилден эмес. Ал сахаба биз азыр мүмкүн тилден ал жүрөктөн айтты мына. Я Vadud дегенде, Vadud sүйүктүүлөрдүн sүйүктүүсү. Ya zel arşil mecid, ey ulu arştın eğisi Allah. Ya fa'alun lima yurid, ey kalagan nersesini işi zög aşuruçu Allah. Es'eluka bi'izzetika allati la turam, jete albagan senin güç kuvvatına, senin ululuğuna ant içem deyit. Surayım senden. Ve mulkikellezî lâ yudâm, hiç kaçan jok bolboy turgan mulkun var. Oşol arkılуу senden surayım deyit. Ve bi nurikellezî mele'a arkân arşik, arştı tolturgan nurunun hurmatına senden surayım deyit. En tekfini şerre hâzel lissa, bul urudan meni kutkargının ya Rabbi dep surayt deyit karasanız. Anan ya mughithu aghithni, ey jardamdarga jardam berүүчү, ey jardamdашуучу ya Rabbim, maga jardam bergin dep ошо Алла Таала кайрылат ошол жерде. 3 жолу дуа окугандан кийин бир атчан пайда болот, тиги адамды өлтүрөт. Өлтүргөндөн кийин тиги сурайт. Алла Тааланын buyruğu menen sen sebepker oldun, bul adamdın jamandığına meni kutkardın, kaydan geldin degende tigi aytat. Men bul yer yüzünün eğlerinden emesmin, men 4-cü asmandan düştüm deydi. Sen birinci jolu bul duanı kılganda asman bir jarılgan bolçu deydi. Ekinci jolu bul duanı kılganda asman dagı jarıldı deydi. Üçüncü jolu dua kılganda asman jarılıp oşol jerde ün keldi. Allah'ın sүйүктүү kullardan birөөsü kıynalıp jatat. Aga jardan bergile degende men Allah'a dua kıldım. Ya Rabbi men jardan bereyin degende meni jiberdi deydi. Oşonda bul kişi aytat. Al perişte olganda, түшүнүктүүбү? Oşol periştanan aytat. Bul nerseni aytkının deydi. Kim 4 reket namaz okusa, 4 reket namaz okusa, жаңы дарат alıp 4 reket namaz okuy turgan bolsa, bul 4 reket namazdan keyin 3 jolu bul duanı kaytalay turgan bolsa, kıyınçılıkta bolsa dagı, kıyınçılıkta bolbosa dagı anın duası kabul bolot dep aytkının dep aytat deydi.
карасаңыздар. Ошон үчүн бекер айтылбайт. Момундун куралы бул эмне? Дуа. Биз ошондой бир абалга келиш керекпиз, руханий абалыбыз ошондой болуш керек туугандар. Колубузду ачкан учурда асман жарыла турган деңгээлде болуш керекпиз. Ошол жерде периштелер талаш керек, мен жардам берем, мен барам деп. Канчалык деңгээлде Алла Тааладан алыс боло турган болсоң, оозуңдан том сөздөр түшсүн дуа иретинде, бир да тамган Алла Тааланын даргөйүндө кабыл болбойт. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun.